Assalamu alaikum. Kırgız elim, kandayсыздар, жакшысыздарбы? Баарыңыздар менен саламдашам. Баягы эле өзүңүздөрдүн кыла турган ишиңиздерди улантып берсеңиздер болот. Ошол азыр өзүңүздөргө поделиться кылыңыздар, бөлүшүңүздөр, группаларга бөлүшүңүздөр, көп адам кирсин, адамдар кирсин, ошо адамдарды күтөлү, анан кийин баштайбыз. Анан лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кече жана Айбек деген бала боюнча бир аз кыска нуска айтып кетейин, бирок ал адамдын абийирин ачкым келбейт. Ал тууралуу ички маселелерине кирбей эле коеюн. Ал адам ким, кандай, каяктан болот, полностью бүттүгү мага кече-кечинде ал адам менен сүйлөшкөндөн кийин, интернетте сүйлөшкөндөн кийин маалыматтар келип жетти. Не иш кылып жүргөнүм, эмне үчүн Россияга кеткенин баардыгы маалыматтар келди, бирок алардын баарын ачыктабайм. Баарыңыздарга дагы бир жолу ассаламу алейкум. Ал адамдын ошол эмесин өзүнүн абийирине койдум. Ал адам менен ошо эмнеге чыктың, ушуга теңелбей эле койбойт белең деген адамдар болду. Мен ошол аларга теңелген жокмун. Ал мага интернетте YouTube аркылуу бир эмес 3-4 жолу кайрылуу жасапыр. Сен эмне кылып койдуң эле, жада калса эме салып койдуң беле, туалет салып койдуң беле деген ушул кайрылууларды кылып, менин абийириме шек келтирип, ушундай сөздөрдү айткан экен. Ошол үчүн аргасыздан акыркы эмесинде ушул баланы тааныган бирөөлөр барбы, тааныгандар болсо ошол жеткирип койгулачы, кайната кайынжуртун айткыла, бир туугандарын айткыла, ушул бала ошол ар кимди жамандабасын, ошол токтотсун, эркек болсо шым кийип жүргөн болсо эфирге кирсин деп айтып эметкенден мен ошол айла жок ал адам менен эфирге чыгышка мажбур болдум. Ошондуктан кече жакында ошол кече эле күнү Айбалаев жөнүндө дагы айтып кетти бул адамчы, ал коррупционер, ал андай мындай деп. Мага ошол жакын бир байкелерден, Айбалаевдин айылынан болгон байкелерден маалымат толук жетти. Эсли ошо эметип, мен ошо байке менен байланыша ала турган болсом, Айбалаев байкени да Бишкекке чакырганга аракет кылам. Анан кийин азыркы убакытта баарыңарга ушул жерде канча адам жазып атат, мен азыр эме жооп бере албайм. Неге дегенде менин кече ошол эфиримди үзгүлтүккө учуратыш үчүн элдин баарын түшүнүшүн каалайм. Ошо эметип үзгүлтүккө учуратыш үчүн кече мага чалды, кайра ушундай үзөйүн деди, бирок бул мен билген эмесмин. YouTube'тан дагы ошол эме кылып койгон экен, биздин эмени прямой эфир кылып койгон экен. Анан мен айтып кете турган нерсем ошол кечеги нерселерди дагы бир жолу кайталап кетем. Адахан Мадумаров жөнүндө болот. Мен сиздерге айтып коеюн, кыргыз элим, биз ойгонойлу, ойлонойлу. 30 жыл ууруларга, коррупционерлерге, жегич ичкичтерге, чоң курсак көпөстөргө кул болуп келдик. Будан кийин 30 жыл биздин бала чакабыз, биздин туугандарыбыз, биздин эмебиз, элибиз эч кимдин алдында Россия болобу, Америка болобу, Кытай болобу жана башка жакта кул болуп, Кореяда болобу иштеп жүрбөшүн каалаган болсок, баардыгыбыз ошол люстрация деп бийликтен талап кылып аткандай эле өзүбүздү ошо люстрацияга, реформага алып баралы. Жок, мен эч кимди эме кылбайм, блок кылбайм, эч кимди эме кылбайм. Кече-кечинде ошо баардыгын ошол адамдарды дагы блоктордон чыгардым. Неге дегенде ал адамдар ит үрөрөт, кербен жүрөрөт, биз өзүбүздүн ишибизди улантып беребиз. Анан мени ошо комментарийлерди окуп атам, ошол жерде комментарийлерде мени кантип тапсам болот деген, кантип сүйлөшсөм болот, бул адамдын эфирлерин каяктан көрсөм болот деген адамдар бар экен. Менин ошо эфирим баарыңарга кыргыз элим кайрылып коеюн. Менин эфирим кыргыз элим үчүн деген баракча. Ошол баракчанын ичине эметип достук жөнөтүп койсоңуздар болот. Подписка деген жер бар, ошол жерге катталып койсоңуздар болот. Бөлүшүңүздөр кыргыз элим, бөлүшүп лайк басабыз. Давайте эме чарчабайлы. Баардыгы негизи жакшы болот. Эми бул жерде да азыр эмелер бар, фейктер кирет, постоянно бул фейктер, булар мурдатан эле болуп келген, эксперт диванда булар. Ошого эме кылыңыздар, өзүңүздөр туруштук берип, бөлүшүп, адамдарды чогултканга аракет кылыңыздар. Кыргыз элим үчүн деген баракчага катталыңыздар. Садыр Нуркожоевичтин сүрөтү турат башкы фонунда. Биринчи очередь айтып кетейин, баарыңыздар эме мен азыркы убакта эч кимди кошпойм. Мен бул жакта айта турган аз сөздөрүм бар. Биринчи очередь Айбалаев боюнча айтып кетейин. Айбалаев коррупционер, Айбалаев ууру деп айтты кече. Айбалаев Баткен областы, Баткен болгон убакытта эле ошол жака Акаевдин жарлыгы менен ошол жака губернатор болгон экен. Акаевдин негизи жакын досторунан болгон экен. Губернатор болуп иштеп аткан кезде Аскар Акаевич ошо Баткендеги
мурда эски аэропортту тажиктерге сатып жиберген экен. Аны билген Айбалаев Аскар Акаевка карамандай каршы чыгып, неге сатып жибердиң деген кезде, жада калса ошол ак үйгө чейин келип пикет кылып, ак үйдүн астында жатып алып, ошол неге кыргыздын жерин тажиктерге өткөрүп жибердиң деп ушундай ызы чуу чыгарган экен. Мындай айтканда, кыргыз эли үчүн күйгөн, кыргыз элине жакшы кызмат кылган инсандардан экен. Тиги Айбек айткандай, Айбалаев болсо мындай коррупционер уру эмес экен. Ошонун себебинен каршы чыккандан губернаторлуктан алынган экен Айбалаев. 96-жылдан баштап 2010-жылга чейин ошол тажиктерге өтүп кеткен жерди көтөрүп жүргөн экен, Бакиевдин убагына чейин. Ошого мен силерден эме кылам, Айбалаев жөнүндө бир аз кыскача болсо да маалымат биле кеткиле. Мен бул жерден эч кимди эч жакка бөлгөн жокмун. Орозайым Нарматовадай болуп, силер митингге чыккыла, өзүңөр үчүн чыккыла деп, бирок Мадумаров үчүн алар элдин баары менен урушуп, элдин баары менен жаман көрүшүп атат. Алардын ким экенин, кандай экенин бир Кудай билет. Алардын өзүнүн оюна койдук. Кече өзүңөр эл тараза, эл сынчы кимди кандай адамдар колдойт экенин өзүңөр көрдүңөр. Ушул убакытка чейин 30 жылдан бери Мадумаров жүрүп, бир мындай жарандардын арасынан, адамдардын арасынан бир түзүк, эки сөздү эптей ала турган, сабырдуу, мындай көтөрүмдүү адамды чыгара албапыр. Мени ошол өкүндүрөт. Биринчи очерет Айбалаевдин айтышы боюнча бөлүшүп, лайк басып, токтобой туруңуздар кыргыз элим. Бөлүшөбүз. Поделиться көп кылыңыздар, сураныч сиздерден. Мен айтып коеюн биринчи очерет. Мен дагы деле блокировкадамын. Мен башка группалардан кире албай атам. Мен блоктомун дагы деле. Адамдарга жооп бере албай калып аткан күндөрүм болуп атат. Мен мага да жооп бере албай атам деп атат. Давайте эме кылыңыздар. Айбалаевдин уруусун да айтып коеюн бул жердечи. Абат деген уруудан болот экен Айбалаевчи. Ичкилик деген уруу бар экен, ошонун ичинен бөлүнгөн Абат деген уруу бар экен, ошонун Абат уруусунун башчысы болот экен. Адам көбөйтөбүз кыргыз элим. Адахан Мадумаров жөнүндө 27 бүдөмүк суроолор бар. Ошолор жөнүндө полностью бүтүгүн айтып берем бүгүн. Силер шаңдуу, жакшылап, аракет кылып, фейктерге өзүңөр туруштук бергиле. Булар диванный эксперттер, колунан эчтеке келбейт. Жөн эле адамды сындап, сөгүп, сагып, энең атаң дегенден башка эч нерсени билбейт. Буларды Аллахка койдук. Аллах Таала өзү жазасын берет. Неге сен Куран кармадың дегендер да бар. Мен өзүм намаз окуп жүргөн адаммын. Неге Куран кармадым? Анткени сенин бирөөдөн 1 сом албаганың чын, бирөөдөн даярдалбаганың чын болсо, Куран кармап айтып койсо, ал эч нерсе болбойт. Адамды ошол ишениш үчүн, адамдарга ошол эметип, сен ошол мени күнөөлөп атат да, мындай айтканда, сен ушундайсың, сен жамансың деп атат, мени күнөөлөп атат, ошо күнөөлөгөнү үчүн ошол мен кече кармадым. Биринчи очерет Айбалаев боюнча Баткенде тажиктерге өтүп кеткен жер, госсекретарь болуп турган кезде Адахан Мадумаров ошого чек-чейтип кол коюп койгон. Мадумаров Ким Самбаевич деп. Ошол жерде анклав болгон жерлер 4 жер бар. Самарканд өкмөтү, Ак Татыр өкмөтү, анан кийин Сүлүктүү шаары, Лейлек району болуп эсептелет. Азимбек Бекназаровдун айтышы боюнча Көлдөгүл анклав болгон 50 гектар жер. Ошол жерде пансионаттар бар, мурдатан бери айтып жүргөн Радуга жана Радуга Вест. Ошонун ичинен Адахан Мадумаровдун бир канча коттеджи бар. Ал Бишкекте үйлөрдөн да, Бишкекте жерлерден да кымбат турат ал. Ошол коттедждерди ал адам кантип алып калган? Ошол бүдөмүк ойду жаратат. Каркыра боюнча да азыр жакшылап түшүндүрүп айтып кетем сиздерге. Кече мага Каркыра боюнча суроо берди, канчага сатылды деп, азыр кандай болгон айтып кетем. Кийин дагы ошо Каркыра боюнча айтып берем. Мен ошол үчүнчү нерсени айтардан мурун бир нерсени унутуп калыпырмын. Биздин ошол 15-нде президент жана премьер болгон биздин Садыр Нуркожоевичтин бүгүн туулган күнү. Садыр Нуркожоевичтин ошол туулган күнүн кыргыз элим бардыгы барктап, баалап, Садыр Нуркожоевичке жакшы өмүр тилектерди каалап атат. Мен да ошолордун адамдардын, инсандардын катарында. Мен да ошо Садыр Нуркожоевичке, улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизди жакшы билебиз, жакшы тааныйбыз, кандай экениңизди, таза экениңизди, акылдуу,
ошол бизге сабырдуулуктун, акылдуулуктун, олуттуулуктун символун бизге көргөздүңүз. Мен сизге ошо кааларым, ушу 52 жашка чыктыңыз, узун өмүр, бакытталай, бала чакаңыз менен, бир туугандарыңыз менен жакшы өмүр сүрүшүңүздү тилектешип элем да. Анан ошо кыргыз элине кызмат кылып, элдин арасында ошол патриот, элдин арасында лидер болуп, ошо 6 эле жыл эмес, Аллах Таала насип кылса, көп жыл Кыргызга кызмат кылып беришиңизди бересиз деп ишенем. Сизге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, өмүрүңүзгө береке. Аллах Таала өзү ойлогон ой максатыңызга жеткирсин. Жаман көз, жаман сөз, асмандан келе турган, жерден келе турган балия апаттардан Аллах Таала сактасын. Мен сизге кааларым болгону чын ден соолук, кыргыз элине жакшы кызмат кылып берсеңиз, жана кылып бересиз, ушул убакытка чейин кылгансыз, дагы да кыла бересиз деген ойдомун. Үчүнчү, Бекназаровдун айтканы боюнча Каркыра маселеси. Каркыра казактарга кантип өтүп кеткен? Ал жер биздин Каркырабыз ушунчалык бөлүшөбүз, лайк басабыз, эме кыласыздар. Көп поделиться кылыңыздар, көп адамга жетсин, анткени адамдар билсин. Каркыра боюнча негизи мен өзүнчө тема алып чыгам, бирок азыр мына Каркыраны мындай эле айтып кетейин. Каркыра биздин жерибиз тептегиз жер болгон, казактардын жери мындай өңгүл-дөңгүл, тоо, эчтекеге кереги жок жер болгон. Ошого алмашылган бул жер. Бирок Аскар Акаевдин убагында Аскар Акаев Каркыраны мен ошол колумду коюп салбайын деп, ошол кол кой дегенде, мындай айтканда, каңгуда болуп турган кудасына дагы кол койбой койгон. Неге дегенде, Каркыраны сатты деп, Кыргызга чыккынчылык кылдым деп, өмүр бою ошо тарыхта калып калам деп, ошон үчүн кол койбой койгон бул адам. Бирок Бакиевдин убагында Мадумаров кол коюп берип койгон. Бул чыккынчылыкка жатат. Бул не жакшы, кээ бир адамдар мен ошол Мадумаров үчүн, ошо кылган үчүн мен сыймыктанам деп атпайбы? Өңгүл-дөңгүл жерди ал тоону эч ким дагы эме кылбайт. Мындай колдонбойт, мындай айткандачы. Ал керек эле жокту, керек эле жерди мындай, керек эле жок жерди бизге берип койгон дагы биздин бейиштей жерибизди алып алышкан. Ошого Мадумаров кол койгон, кече көргөзмүн. Төртүнчүсү, Бекназаровдун айтышы боюнча Көксай, мен өзүм Таластан болом, Маймак. Ошол жакта дагы деле ызычуу, ошол жака дагы казактарга өткөрүп жүргөн. Токмоктун тушу, аны да өзүңөр көрүп атасыңар, оң жак бетти карасаңар, Кыргызстандын жолуна чейин, жада калса заправкаларга чейин полностью бүткүн тосуп салган. Биздики деп мындай айтканда. Мына ошол бизге кылган ушул жакшылыгы 30 жылда Мадумаровдун. Ушу Мадумаровду колдоп жүргөн адамдар уятыңар жок да, мындай айткандачы. Эми Россияда интернеттерде турат, эфирлерде болгон, 1 секунд дагы мен интернетке кирбейм деген. Баардык маалыматтарды мен эмеден тааныштарыман, анан жардамчыларыман алам деген. Бирок ал айтып атат, мен убактым болбойт интернетке кирди деп айтты деп бирөө комментарий калтырып ошого айтып коеюн. Ошол видеону жакшылап карап көр дагы, анан кийин өзүң баамдап билип ал. Кече жакында берген маегинде эмне деп айтты? Өзү iPhone 11 Pro'ну көтөрүп, WhatsApp'тан бир нерсени окуп берип атты. Мына интернетке кирип атканын ошол өзүңөр көрүп атасыңар, бул адам кандай алдамчы экенин ушул жерден билсеңер болот. Алтынчысы, мен пример боло турган кезде 10 ай отурдум дейт. Бирок айтат, 10 жыл силер айттыңар, 10 жыл болду дейт да. 10 жыл болду. 10 жылдан бери силер ушул мени айтып келесиңер дейт. Бирок 10 жылдын ичинде эшектин тушоосун чечкен эмес. Кыргыз элинин байлыктарын, кыргыз элинин ошол биздин баалуулук нерселердин баардыгын сатып жиберген. Мындай айтканда Кыргызстанга кыянатчылык кылган. Ошон үчүн ушуга окшогон адамдарды колдоодон Аллах өзү сактасын. Анан кийин айтып коеюн, Садыр Нуркожоевич 1 ай иштеди, 1 айдын ичинде алгылыктуу көп иштерди жасады, өзүңөр баардыгын көрдүңөр, баамдадыңар. Бирок ошо Садыр Нуркожоевичти эң көп Мадумаров жамандады, Мадумаров сындады. Бирок Мадумаров эшектин да тушоосун чечкен эмес, 30 жылда кылбаган нерсени генерал Субаналиев да айтып атат, кылбаган нерсени криминал болобу, кусчусун кустурабы, андай кылабы, мындай кылабы, эч ким кыла алган эмес, бир гана Садыр Нуркожоевич кылды деп айтты. Мына эл да өзү күбө.
ушуларга окшогон акмактарга алданбагыла. Биздин Москвага барган кезде биздин баалуулукту сатып, кыргыз деген баалуулукту сатып, кыргыз деген наамусту сатып салды. Силер ошону түшүнсөңөр, мени могу жерде сөгүп аткан, сагып аткан адамдар, кече 600 адамдын ичинен канча адам фейк экен айтайын, карап чыктым, 17 адам фейк экен. Бул мындай айтканда жок деген нерсе, бир адам эле отуруп алып, бир компьютерден бардыгын башкарып кылып атат деген нерсе да. Эми кыргыздын эмесин сатты. Кыргыз деген атын сатты. Кече сен кыргыз болуш үчүн орус болуп, анан кыргыз болушуң керек деп айтты. Бул өтө акмакчылык, өтө пасчылык. Ошон үчүн силерге айтып коеюн. Берде Атамбаев чыгабы дейт, Атамбаев чыкпайт, Атамбаевдин соту кайра каралсын деп аркага кайтарылды. Соту кайра каралсын деп. Ага эме берип койгон, сурок берип койгон, кайра каралсын деди. Сот кандай карайт экен бир Кудай билет азыркы убакытта. Бирок эртеби кечпи жооп берет. Провокацияга алдырбагыла, адамдардын андай экен, мындай экен деген алдырбагыла. Мен силерге бир нерсени айтып кетейинчи. Мына ушуну силер түшүнгүлө. Мен да чыгарып койдум Садыр Жапаровго добуш берүү дегенди. Ошонун ичине кирсеңер, ошонун ичинде канча күндөн баштап 4 эле адам Мадумаровчулар ошону отуруп голосовать кылат, кайра аркага чыгат, кайра голосовать кылат, кайра результат кылат, кайра голосовать кылып, ушинтип результат кылып, ошол 4 адам канча убакыттан бери иштешип атат. Мен силерге айтып коеюн. Бирок Садыр Нуркожоевичти колдогондор ар бир адам өзү басып мындай реальный добуш болуп атат, мындай айткандачы. Өзүңөр деле кече көрбөйсүңөр, бир көлдөн эле аз убакыттын ичинде 80 000 добуш алып келип бир ар бир областтан болуш керек деген үчүн эме 59.988 добушту берди. Мадумаров 30 000ге жетпеген эле добуш бербеди мына. 40 000ге жетпеген эле 33 000 ушундай эле добуш берди. Ушул жерден эле элдердин кандай колдойт экен, кандай экен ушул жерден баалап, барктап билип койсоңор болот. Анан Мадумаровка элдер агып өтүп атат деп айтып атат. Алардын баары фейковый маалыматтар. Мадумаров ушунча нерсенин баарын кылып коюп, ушунча нерсени сатып коюп, анан ошо кыргыз эли акмак эл эмес, кыргыз эли түшүнүктүү, акылдуу эл. Биз сатылбайбыз жана сатпайбыз. Эми 8-чи маселеге келели. Берде Турсунбай Бакир уулунун эмесин чыгарып койдум. Кече интернетке чыгарган эмесин чыгардым. Бүгүн азында карап туруп бөлүшүп салсаңар болот ошонун дагы эме бүткөндөн кийин. Ошондо Куран кармап, Аллахтын алдында ант берип Турсунбай Бакир уулу не деди? Турсунбай Бакир уулу айтты. Мына деди, ушундай сөздөр болгон деди. $200 000 сураган деди. Мен ошо чындыкты айтканым үчүн Мадумаровдун текеберлиги кармап кетип, мени ошол тизмеден чийип салды деди. Мына бул чындык. Ошондо чапанын сүйрөгөн чалдар, баягы эле олигархтын балдары, ууру коррупционерлерди кече жакында барып ментип өзүнчө батыр болмуш, элдик генерал болмуш дегендердин баардыгын жанына илип алып туруп, ошентип силердин башыңарды дагы айлантты. Эми 9-чусу кече эле Мадумаровду колдоп жүргөн парламенттик эмеде 7-чакырылыштын талапкерлеринде генерал Субаналиев азыркы убакта президент боло турган убакытта Мадумаровду колдобой турганын айтты. Ал неге айтты? Бөлүшөбүз, адамдарды көбөйтөбүз, лайк басабыз. Неге айтты? Ал адамдын ушундай, мен өзүмдүн жеке оюм боюнча ал адамдын кандай адам экенин барктап, баалап, ал адамдын ким экенин билген болуш керек. Ошон үчүн ал адам адан кетип калды дагы. Садыр Нуркожоевичти тандап кетти. Садыр Нуркожоевич чындыгында иштей турган адам, мыкты адам. Ушунча 10 жыл, 30 жылдан бери эч бир дагы адам мындай нерсеге кадамга барган эмес. Мен ошон үчүн Садыр Нуркожоевичти тандадым деп генерал Субаналиев ошентип кетти. Мен силерге дагы 10-чу нерсени айтайын. Кечеги шайлоодо эле булардын акча бергендерин, ар бир үйгө барып шайлап койгула деп дамкомдор менен жолуккандарын, домофон коюп беребиз дегендерин, акча тараткандарын элдин калай калк, элдин баардыгы аны билет. 11-чиси мигранттарга билет алдырып, алар болсо бизге жазып, гостиницасын даярдап бердик, ансын мунусун даярдап бердик деп эме кылды. Бирок ушул мигранттарга айтарым, ушу сагызганга окшогон адамды кантип кайсы бетиңер менен багып жүрөсүңөр? Сагызганга ошо акча бергенден көрө, анан көрө өзүңөр элиңерге, жериңерге кызмат кылгыла. Бул жакта чоң аппараттар бар, ошон үчүн иштеп атат. Ошого эметип бир аз ыңгайсыздык болушу мүмкүн, бир аз катуураак сүйлөйм. Анан мигранттар силер ошо Мадумаровду багып жүрө бербей, тандоону жакшы кылсаңар, бир күн дагы Кыргызстанга эрте келишиңиздер мүмкүн. Эми бул жерде аны айтайын. Ошол кече Мадумаров барго Россияга барган кезде мага жеткен маалыматтар, бир үй бүлөдөн 5 адам барган, аларга 50 000 сом берген. Мына ар бир адамга 10 000 сомдон берип, кол чабып,
коштоп элдик президент деп айтып турасыңар деп аларга эме келген. Мындай айтканда приказ келген. 12-си Кремльге барып, Кремльде ошо маек бериш үчүн $100,000 бергенин бардык сайттар, бардык маалымат каражаттары аны ачыктап чыкты. Ошол калп болгон болсо, ошол сайттардын баарын Мадумаров ошонун баарын сотко берсин. Россияда ошону айтып чыгып атат. Сотко берсин дагы ошо кыргыз элине ак экенин, ал жака $100,000 бербеген тастыктап далилдеп чыксын. Бул берилгени факт. Далилдеп чыга албайт, айтып коеюн. 13-сү 6 миллион элди бардыгын сабатсыздар деп өзүнүн аябай акылдуу сезип, текебер сезип, элдин бардыгын сабатсыз деди. Азыр Мадумаровдун адамдары ушуга дагы силер калп дейсиңер ушундагы. Эми 14-сү кынтыксыз тазалык дейт. Темирдей тартип деп өзүмдүн сөзүмдө болуп болчу. Темирдей тартип деген ал кыргыздын сөзү. Темир деген, тартип деген. Бул кыргыздын сөзү. Өзүнө эметип алып, менин ушундай сөзүм депчи, эме кылып алып, мындай айтканда. Бул бир сөздү ойлоп чыккандай эле бөлүшүп, лайк базабыз, фейктердин оозун жаап турабыз. 14-сү кынтыксыз тазалык деп туруп кече Мадылбеков жана башка 6-чы чакырылыштын депутаттары ууру коррупционерлерди, ошонун балдарын жана эмелерди, чапанын сүйрөгөн чалдарды ошол тизмеге кошуп алган. 15-си Мадумаровдун адамдары, Мадумаровду колдогон адамдар чек ара андай мындай, тигил жак мондай болуп атат, тигил жак тигиндей болуп атат деп калп маалыматтарды таратып, Садыр Нуркожоевичти жаман көргөзөйүн деп, Камчыбек Кыдыршаевичти жаман көргөзөйүн деп, ошонун айласын кылып, элдин баарын башын айлантып жатат. Ошого ушугаларга окшогон провокацияларга, ушугаларга окшогон нерселерге эч убакта силер эме кылбагыла. Ага эле бир далил, кеше жакында Орозай Нарматова эфирге чыкты. Жүрөк ооругандар силер көрбөгүлө деди. Орозай Нарматова ошол жерде монтип айтты. Силер деди чындык үчүн күрөшкүлө, чындык үчүн силер пикетке чыккыла, чындык үчүн силер ошол эмеңерди билдиргиле деди. Силер эч убакта көчөгө чыкпагыла, буйруса туруктуу бийлик келди. Булар ошо Садыр Нуркожоевич чыккандан кийин бийликти ала албай калганы, жана координациялык кеңеш деп туруп ала албай калганына иштери күйүп өлүп жатышат. Көп бөлүшкүлө адамдар киришсин. Чындыкты уккула, эртең бала чаңага айтып бересиңер. Мен ошо эмет бул сөздүн баары мен айткан эмес, Мадумаровдун айткан сөздөрү менин өзүмдүк эмес. Кече эле маек берип аткан кезде 16-чысы Москваны мактап Кыргызстанга келгенде ушунчалык адамдар мындай жийиркеничтүү көрүнөрүн, агрессивный көрүнөр, жеп коеюн деп атат дейт. Ушунчалык пас дейт, ойлонуусу, ой жүгүтүүсү пас деди да. Анан машина менен эметип поворотник күйгүзсөң, светофорлордо пропускать этпейт, кой бербейт деди да, мындай айтканда. Ошого айтып коеюн, Адахан Кимсанбаевич, сизге Кыргызстан жакпаса, бизге Кыргызстан жагат. Биз Кыргызстаныбыз үчүн күйөбүз, Кыргызстан үчүн сүйөбүз. Пайгамбарстан мекенди сүйүү имандан дейт. Биз Кыргызстаныбызды жакшы көрөбүз. Кыргызстанды жаман көргөн болсоңуз, Россияга көчүп кетиңиз дагы, барып жана мен менен кече эфирге чыккан сабатсыз 30 жылда бир бала тарбиялай албаган ошолордун үстүнө президент болушуңузду өтүнөт элем. 17-си өтө Калмаматов экөө өтө ушакчы, катын поз, өлөт булар. Ушунчалык адам катын дагы мындай буларга караганда өйдөрөк турат. Неге дегенде Садыр Нуркожоевичти 5 саат эфир берип, 5 саат Садый эле Садый, анын азыр атын атаганга болбойт, Садый эле Садый деп Мадумаев айтты. Бирок ошолордун эле бири Бактыбек Калмаматов кечкери Садыр Нуркожоевичти жамандоо менен элек. Силер Садыр Нуркожоевичке силер жаман сөз айтып, жаман нерсе кылып, ал адамдарга чаң жугуза албайсыңар. Силер антип аракет кылбай эле, өзүңөр эле аркага кетип атасыңар. 18-си кыргыз тилин сыйлаш керек, кыргыз тили үчүн күйүш керек деди кече берген эфиринде. Анда неге кыргыз тилин сыйласа? Кыргыз үчүн күйүш керек болсо, неге Орусияга барып, сен кыргыз болуш үчүн орус болуп, кыргыз болосуң деп айтты. Бу жерде кыргызга күйбөгөнүнөн, кыргызды ошо сүйбөгөнүнөн, ошо орустар менен өнөктөш болуп, ошо биз өнөктөшпүз, бирок биз аларга сатылбайбыз. Ошондой болгонун бул жерден тастыктады. Орустардын аркасын барып эле жашнакай эле жалап эле келди. 19-чу ал айтат шайлоодо бир мурда айтып жүргөн интервьюларында бир күндө мамлекеттик кызматта иштебеген адамдар дейт. Бир күндө иштебеген адамдар, базаркомдор, башкалардын бардыгы парламентке келишип алды дейт. Бирок
bir күндө иштебеген адам, мигрант болуп жүргөн, жөн эле көчөдө жүргөн болгондо да. Жа Шайырбек деген, анан кийин Орозайым деген адамды 5-тизмеге, анан 10-тизмеге чейин кошуп алыпсыз го. Неге? Анткени же мурда айткан сөзүңүз, мурда айткан нерселериңиз аркага кеттүү. Айтыш бул башка бир нерсе, бирок амал кылыш башка бир нерсе да. Айтат десе эле айтып койбой, амал кылып так таза болушуңузду өтүнөм. Бул жерден ошол өзүңүз ошо бир күндө иштебеген, алардын диплому барбы жокпу, билими барбы жокпу, бир Кудай билет. Мамлекеттик негизи кызматты түшүнөбү, түшүнбөйбү, аны да бир Кудай билет. Ошондой адамдарды тизмеңизге кошуп алгансыз. Бунун Мадумаровдун алдамчылык экенин дагы да далилдеп атат. Бөлүшөбүз чоң группаларга, кичинекейлерге, өзүңүздөргө да. 20-чысы Россияга барганда айтты, бюджетте азыркы убакта 42 миллиард тартыш болду деди. Анын баарына Садыр Нуркожоевич күнөөлүү экенин айтып атат. Өзүнүн күнөөлүү экенин, анан кийин ушу 5 бийликтин күнөөлүү экенин айткан жок ал жерден. Ал жерде 42 миллиард дефицит эмес. Ошол атайын өкмөттүн жарыялаганы боюнча 36 миллиард. Анткени бул жерден да Мадумаров калп айтты, өзүн акылдуу сезди, калганын баарын тупой көрүп туруп, өзү ошондой болуп, өзүн акылдуу сезип айтып койду. Эми мындай айтайын. 21-чиси Мадумаров парламенттик шайлоодо эң биринчи очерет келерим менен биз көпчүлүктү утуп келсек, биринчи очерет конституцияны алмаштырышыбыз керек деген. Экинчи очерет президенттик башкаруу кылыш керек деген. Азыркы убакытта карамандай каршы болуп, Садыр Нуркожоевичке каршы чыгып, президенттик башкарууну каалабайм, диктатура болот, парламент эмени конституция алмашылбаш керек, ушу менен эле жашаш керек деп атат. Бунун дагы эки жүздүү экенин ушул жерден кабар берет. 22-чиси Бакиевтерди сиз кызыл килем менен алып келесиз деп, алып келем деп айттыңыз эле, кызыл килем төшөп деп айттыңыз эле десе, бир балага монтип айтты, бир бала балам деди. Балам сен мени ук деди. Аны сен укпайсың, уккан да эмессиң деди. Бул аферистин, алдамчынын, бул мунафыктын жүзүн эртеси күнү интернет таразалап, интернеттен полностью ошо сөзү менен анан Бакиевди алып келем дегенин чыгарып коюшту. Бунун да алдамчы экенин ушул жерден кабар берди. 23-чүсү Россияда каркыра боюнча бир адам суроо берди. Каркыраны неге сиз сатып салдыңыз эле, неге казактарга өткөрүп салдыңыз эле деди. Бирок ал мага ал тигил адамга монтип айтты. Мен каркыраны сен атаңа түшүндүргөм. Бөлүшөбүз, лайк басабыз, фейктер кирип кетти. Мен окуйм азыр эчтекен, бүтөйүн анан кийин окуйм. Каркыраны сен атаң айтканмын деди. Ал анын атасын билеби? Анан баласы сага да айтышым керекпи деп айтты. Мындай айтканда бул жерден дагы алдап, өзүн акылдуу сезип качып кетти. 24-чүсү 2010-жылы бийликти 2010-жылы пикетке чыккандардын баардыгын бомбуштар жана куралдуу күчтөр менен басып алган адамдар деп айтам деп ошентип бизди баардыгыбызды бомбушка тегинген, баардыгыбызды бизди бандиттер, куралдуу күчтөр менен эме кылган бандиттер деп чыккан. Аны ошол күнү эле эртеси күнү кече мына эметип Бакиев дегенде, Бакиевди алып келесиң дегенде, ошондо бул жерде ошол видео турат. Аны мен дагы эме кылып койдум. Ошондо бөлүшүп койсоңуздар болот. 25-чиси шайлоодон утуп келсем, 1 сааттын ичинде Садыр Нуркожоевичти боштондукка кой берем. Садыр Нуркожоевичти ошол боштондукка мен талап кылам. Ал адам зек эмес, ал адам жөн эле отурат, куугунтукта отурат, мыйзамсыз отурат деген. А бирок булар саясий өзүнүн амбициясын тыя албай, бул Калмаматов жана башкалар да чыкты, алар бирок эме эмес. Бул Мадумаровдор өзүнүн саясий амбициясын тыя албай, анан азыркы убакытта против Садыр Жапаров болуп ушундай болуп атат. Бирок биз чындыкты билебиз. Чындык эмне экен, кандай экенин билебиз. Мына бул адамдын жөн эле Садыр Жапаровду алып чыгам, Садыр Жапаровду андай кылам, мындай кылам деп эптеп упай топтоп, эптеп өзүнө добуш алган. Мен бир маалымат үчүн айтып коеюн. Садыр Жапаров чыгат деп бир ошол Кыргызстан адамдары жана бүтүн Кыргызстан адамдары чыгарабыз деп, добуш алабыз деп адамдардан кол койдуруп, ошол убакытта кеткен дагы нерселери болуптур. Мага ошол
түндүк да түштүк да тараптардан адамдар чыгып атат. Бирок биз Садыр Нуркожоевичти түрмөдө отурса да колдойбуз. Мен андай эме ишке барбайм деп ошо агитация иштерине тиги буларга катышпай койгон адамдар мага жазып жатат. Эми 25 Россияда айтты. Мен дейт, бир дагыл дейт, кыргызча маалымат каражаттарын окубайм жана көрбөйм деди. Ошону дыккат көзүңүздөр менен көрүп чыксаңыздар жакшы болот. Көрбөйм деди. Мен только орусча маалыматтарды көрөм деди. Бул адам Кыргызстанга күйөрүн, Кыргызстанга ошо күйбөйт экенин, ушул жерден кабар берип атпайбы, кыргыз адамды сүйбөйт экенин. Мына кыргыз элим, буга эмне дейсиңер? Мына кыргызга ушинтип күйөт экен булар. 27-си кыш болбойт деген, зима не будет деген Арстан Алай менен Адахан Мадумаровдун экөөнүн окшоштук жактары. Кыш болбойт деп Арстан Алай айткан болсо, пандемия жок деп Мадумаров айткан. Ошонун себебинен 1,5 миң кыргыз кырылып өлдү. Ошонун бардыгына себепкер пандемия жок деп маска тагынбай жүрүп өлдү. Ошого себепкер Мадумаров өзү чек-чейип маска тагынып, жашынакайла маска менен жүргөнүн көрдүңөр. Мунун дагы кыргызга кыянатчылык кылып, кыргызды сүйбөгөн экенин жакшылап билип алсаңар болот. Эми бул жерден айтып кетейин. Кече Айбек боюнча Айбек айттым, андан неге Мадумаров улуттук лидер болсо, Мадумаров эмнеге аянттан келтекчеди? Эмнеге элдин алдында ошол эл аны колдогон жок? Эл ошону алып барып премьер же президент кылган жок деп суроо берген мага. Ошентсем ал адам легитимдүү алайын деген дейт. Басып албайын деген дейт, мындай айтканда. Анан мен айттым, не үчүн Бабанов, Сапар Исаков, Равшан Жээнбеков, Алтынбек Сулайманов, өзүм Мадумаров жана башка адамдар менен неге биригип алды бул адам дедим. Ошентсем Садыр Нуркожоевичтин бийлигин легитимдештирип берейин деди дейт. Легитимдештирип бергендей Садыр Нуркожоевичтин бийлигин бергенде ал депутат беле, ал парламент беле, ал спикер беле, ал же премьер же бир должността отурган бир адам беле, ошол мени күлкүмдү келтирип, ошол мени мындай эме кылат да, ойлондурат да. Ошон үчүн мен силерге айтып коеюн. Бул жерде барып 2010-дагыдай кылып координациялык кеңеш түзүп туруп, элдин башын айлантып дагы бийликти алып алыштын бир жолу болуп эсептелет. Эми экинчиси, Айбек деген бала жана башка Россияда жүргөн ошол мигранттар мен макул эмесмин деген кыймылынын офисине өздөрү акча төлөп, өздөрү каржылайт экен. Мадумаров ошол адамдарды кыйнабай 10 миң, 20 миң, 30 миң табат рубль. Жеген ичкенинен чыкпайт. Ошолорду кыйнабайлы. Ошол макул эмесмин деген кыймылды жабып койсоңор болбойбу? Же элди дагы деле 30 жыл эзип келе бересиңерби? Билетиңерди алдырсаңар, туалеттине бумагаңарды алдырсаңар, тамак ашыңарды алдырсаңар, силер мындай намыстанбайсыңарбы? Кыргыз элин жеп буттуңарбы силер? Мындай билбейм, силерге айта турган сөз калбагал да. Ошол тиги Айбектин айткан боюнча кече ошо Айбек ошентип айткан. Анан үчүнчүсү Айбек мага эме деген. Сен ошол 5 адамдын ичинен деген, ошол сабаган 5 адамдын ичинен сен да барсың, камерада бардыгы тастыкталган. Сени полностью бүттүгүн далилдеп берем деди эфирде. Бирок кече далилдеп берген жок. Мен ага ошол паспорттун штамптарын тиги буларын айткандан кийин мен Кыргызстандан чыккан эмес экенимди ал билип угуп эметкенден кийин ал деп унчукпай калды. Ал бирок мага айткан, эфирде тастыктап далилдеп берем деген. Булар мындай айтканда аферистер, алдамчылар жана башка нерселер. Айбек боюнча айтып коеюн сөздүн акырында. Айбек аксыдан болот экен. Мен толук айтпайын, айылында айтпайын. Бирок бул дордойдо контрабанда менен алектенген бала экен. Анын Россияга кетип калганын дагы бир себептери бар экен. Мына мага келген маалыматтар, адамда чоңда башка бир маалыматтар бар, бирок ал адамдын абырын ачпайын. Мен ушул жерден токтотоюн. Мен ошо кече неге дегенде, мен кече ошол эме болду, мындай толук айткан эметип, мындай ушун баарын жай жалпак тилде сиздерге мен түшүндүрүп берейин десем, ал менин эфиримди бузуп,
чалып кайра өзү чыгып мени күнөөлөп сен мени чыгарып салдың деп ушундай нерселерди кылды. Ошон үчүн кечеги маалыматты силерге үзгүлтүккө учурап калган үчүн кечирим сурайм. Кечеги маалыматты эме кылып бергиле дедим. Ошол анан могу жерде негизи фейктер тиги булар эметип атасыңар. Силердин только сөзүңөр эле бар. Мадумаров да аны 30 жылда тастыктады. Только сүйлөйт, бирок иш жүзүндө эчтеке кылбайт. Эмесинен иш жүзүндө эч нерсе келбеген адам. Только сөз менен гана бир нерсе кылат да, мындай айтканда сөз менен гана ушундай нерсе кылат. Анан мени тилдеген сайын рахмат. Мен силерге мени тилдеп атасыңар, ошо жаман сөздөрдү айтып атасыңар. Анткени силер чындыкты түшүнгүңөр келбейт. Силер Кыргызстандын келечеги силер үчүн баары бир. Силер үчүн баары бир болсо, биз үчүн баары бир эмес. Бирок менин күнөөмдү алып аткандарга силерге ушунчалык Аллах разы болсун. Мен силерге ушунчалык ыраазымын. Ушундай мен силерге дагы да кирип, мен силерди блокко тыкпайм. Мен силердин баарыңарды блоктон чыгарып койгондун себеби, фейктердин баарын мен блокко киргизип койгом, бирок алардын баарын чыгарып койгондун себеби эме кылдым, мындай айтканда. Силер менин күнөөмдү алып, дагы да жеңилдете бергиле. Мен айтып коеюн, эч убакытта Мадумаровду дагы, башка дагы Калмаматов болобу, Текебаев болобу, аны дагы мен жамандаган жокмун. Бул жерде өздөрүнүн гана айткан сөзүн гана айтып атам. Болду бүттү, бул жерде башка эч нерсе жок. Силерди мен Аллахка койдум, бирок эртеби кечпи Аллах таала айтат: "Куллун нафси заиқатул маут" дейт. Бардык нафс өлүм дамын татат, бардык жан өлүм дамын татат дейт. Ал дейт, айна такун юдрикал маут, ал каякта болсо дагы өлүм жетет дейт. Бир күнү эртеби кечпи сизге дагы бөлүшөбүз, лайк басабыз, жана эме комментарий калтырабыз. Сизге дагы башкага да өлүм келет. Ошо өлүм келген кезде ушул айтып аткан сөзүңөргө баарыңар тыкыр жооп бересиңер. Менин күнөөмдү алып атасыңар. Силерге ушунчалык аябай ыраазымын. Силердин өкүнгүлө менин чыкканыма 1 ай боло элек, бирок мен Аллахка ушунчалык ыраазычылык кылам. Кээ бир адамдар блогер боло албай жүрөт, кээ бир адамдар артист болуп, ар кандай нерселер кылып, мисалы Кайрат Кыргызга окшоп чачтарын антип, минтип, ушундай бир эмелерди кылып, шоулорду кылып, бирок элге таанылып албай атат. Бирок биз аз убакыт болсо дагы элге таанылып, Кыргыздын келечегин, Кыргыздын ушундай кырдын, жардын эмесинде кырында турган үчүн, ошону алып калайлы дегенибиз үчүн бир аз болсо да элге таанылып, элдин колдоосуна татканыбызга Кудайга 1000 мерте шүгүр. Ошол силер мен айтып аткан өйдө болду сөз сүйлөп аткан адамдар, силерге да айтарым. Силер чындыгында кыргыз болсоңор, чындыгында адам болсоңор, чындыгында силер мыкты болсоңор, силер кыргыз үчүн күйгүлө, кыргыз үчүн чыккыла. Баарыңарды айтам, коркпогула. Фейктер силер да коркпогула, коркпой өзүңөрдүн позицияңарды билдиргиле. Бөлүшөбүз, лайк басабыз, кыргыз элим. Анан менин күнөөмдү жакшылап алгыла. Аябай дагы жаман сөздөр жазгыла. Энени, атаны сөккүлө. Энеден туулбай, эшектен туулган айбан экениңерди көргөзүп атасыңар. Дагы жакшы сөккүлө. Бирок барго, менин күнөөмдү ушунчалык алгыла. Мен дагы тиги дүйнөгө кеткен кезде жакшы барып аман эсен баруун мага да насип кылсын. Мен айтып коеюн, биринчиден көчөдө жүргөн бала эмесмин. Мен умра кылып келген адаммын. Былтыр 10 январда Мекке шаарына барып, Медина шаарына барып, пайгамбарыбыз төрөлө өскөн ошол жерге барып умра кылып келген, көп убакыттан бери намаз оккан, Кудай жолуна кызмат кылган адамдардан болуп эсептелебиз. Мага Кыргызстандын келечеги гана керек. Ойлорум бар, жакшы ойлорум бар, жакшы ой максаттарым бар. Буйруса Аллах таала насип кылса, буйруса чоң ажылыкта кылууну насип кылган болсо, буйруса кылабыз. Быйылкыга ниет кылганбыз, бирок быйыл бара алган жокпуз. Пандемия болуп, аркы-өркү болуп. Анан мен силерге кыргыз элим кааларым чоң, силерге чоң нерселерди каалайм. Силерге Аллах разы болсун. Ушундай эме кылып, ушундай нерсе кылып эметип атканыңарга Кудайга шүгүр, ушинтип колдоп, коштоп ушундай нерсе кылып атканыңарга шүгүр. Мен болгону бир гана чындыкты айтып атам. Мен болгону бир гана адилеттүүлүктү айтып атам. Бек болсун. Сүйлөшүп койчу. Мен болгону берде чындыкты айтып атам. Мен болгону адилеттүүлүктү айтып атам. Башка эч бир нерсени өзүмдүн кызыкчылыгымды, же бир бизнесимди, же бир өзүмдү таанытып, өзүмдү бир нерсе кылайын деп мондай нерсе кылган жокмун. Башка эч нерсе оюм жок. Мен силерге дагы айтып коеюн. Бийликтеги саясатчы сөрөйлөргө аркабызда карапайым калк,
аркабызда менмин деген мыкты инсандар, кой жайган койчумандар, уй жайган уйчумандар, мага окшоп эртеден кечке иштеген моундай колдору мазол болгон балдар бар аркамда. Ошол эле сымал чоң бизнесмендер, чоң акылдуу инсандар бар. Садыр Нур Кожоевич бар. Кээ бир адамдар айтып атат, неге дейт? Патриотторду колдойт жана аларды коргойт. Ушуну бир жакшы билип алгыла. Мыкты инсан мыктыны колдойт, аны коргойт. Садыр Нур Кожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевтер аркамда бар. Мен аны ачык эле жашырган жокмун, ачык эле айтып атам. Бирок силерге айтарым, провокацияга алдырбагыла, пикетке чыккыла, тияка чыккыла, мияка чыккыла десе, аларга андай кылып кереги жок. Андай нерсенин бизге жарашпайт. Биз мыйзам чегинде чечебиз. Бийликти басып алды, антип алды дегенге айтып коеюн. Бийликти эч убакта эч ким басып алган жок. Элдин башын силер антип айлантпагыла. Эл, өзү эл. Айтып атпайбы? Бийлик элдики деп атат да. Элдики деп. Анан ошол элдики болгон бийликке Садыр Нур Кожоевичти 5 күнү эл алып барып койду. Адахандагы калпачы болбой, аферист болбой, ууру болбой, таза болгондо Адаханды дагы 10 жылдан бери президенттикке катышат, результат жок. Парламентке катышат, результат жок 12 жылдан бери. Ошон үчүн ал таза эмес болгон үчүн, саясатчы сөрөй болгон үчүн аны алып барган жок. Таза мыкты инсан болгон үчүн түрмөдө отурган Садыр Нур Кожоевичти кыргыз элим чыгарып, кыргыз элим өзүнө хан кылып, өзүнө башчы кылып шайлап алганы ал анык. Колуңардан келсе ичиңер күйсө туз жалагыла, таза эле болбой атса аркаңарга калемпир салгыла, буйруса өзүңөр оңолуп кетесиңер деген ойдомун. Анан кийин айтып коеюн. Картеч менен жүрөт деп атат. Кыйын болсо картеч менен жүрүп алсын. Картеч менен жүрүп алсын. Мадумаров да картеч менен жүрсүн. Кыйын болсо. Мадумаровка насип кылбаса, Мадумаров жүрбөйт, жүрө албайт дагы. Садыр Нур Кожоевичке насип кылыптыр. Аллахтын да ырайымы ага болду. Ошон үчүн силер ага ичиңерди күйдүрбөгүлө. Азыркы убакта Садыр Нур Кожоевич картеч менен жүргөн жок. Садыр Нур Кожоевич картеч менен жүргөнгө ылайыктуу адам. Ошол ушунчалык акылдуу, сабырдуу адам экенин өзүңөр билесиңер. Неге дегенде өзүңөр карагыла. Атасынан айрылды, апасынан айрылды, баласынан айрылды. Ошондо дагы ал адамдарга жаман нерсе кылган жок. Тетирисинче жакшылык кылганга аракет кылып атат, адилеттүү кылганга аракет кылып атат. Силерге окшоп ар кимди жамандап, Россияга барып, бияка барып, тияка барып, ар кимдин аркасына кирип, ар кимди жамандаган жок. Эң башкысы Садыр Нур Кожоевич өзү мыкты инсан экенин, күчтүү инсан экенин далилдей алды. Ошол биздин башчыбыз, биз ошол адамды көрүп, ошол адамды карап, ошого карата кадам жасап, ошого карата биз сыймыктанабыз. Сыймыктана турган силердин айта турган адамыңар жок, айтайынбы? Бул чындык. Чындык. Силердин да атаңарды, апаңарды бирөө сүзүп кетсе машина менен, же бирөө келтек менен бир чапса, Кудай сактасын дейм. Же өтүп кеткен болсо, бирөө себепчи болуп калган болсо, өлтүрүп саласыңар. Өлтүрүп, ачык эле айтып коеюн, фейктер силерге. Өлтүрүп саласыңар, өзүңөр да эмеде айткансыңар, өлтүрүп коебуз, эчтеке карабайбыз деп ошентикенсиңер. Бирок барго атасынан, апасынан, өзүнүн канынан жаралган 3 адамдан айрылып атат, эң жакын 3 адамдан. Булар келбейт кайра, келе турган адамдар эмес. Түшүнүп атасыңарбы? Өтүп кеткен мисалы жана Дастан баласы 27-де болчу. Мына Дастан баласы да өтүп кетти. Андай бала келбейт. Ооба, башка төрөшү мүмкүн. Бирок башка адам келиши мүмкүн, бирок ал Дастан келбейт. Бирок ата, ал экинчи ата эч убакта болбойт. Үчүнчү айтып коеюн, апа дагы эч убакта болбойт. Ошон үчүн көзүңөрдү ачкыла. Мында каршылыктын дагы чеги болот. Кече 601 адамдын ичинен эфирде отурганда ошонча адамдардын ичинен билесиңби? Карагыла. 17 адам фейк экен. 17 эле адам, таң калдым. Ушунчалык болду, фейктин да чеги болот. Болду, мен эфиримди жыйынтыктайын. Баарыңарга рахмат айтам. Аллах ыраазы болсун. Могу кыргыз элим үчүн деген баракчага катталгыла. Каяктагы эле болбогон эле жомок айтып отургандарга катталбагыла. Чындыкты дагы айта беребиз. Дагы айта турган пландар бар. Сарпашевдин байлыгы боюнча айтам. Жумалиевдин байлыгы боюнча айтам. Нелери бар, не кандай Кыргызстанды кайсы жерин жеп койгон, кандай кылган, да башка саясатчылар бар. Азыр аттарын атабай турайын. Сууду эме деп коет го. Сууду сиңген жерге төк, сөздү уккан адамга айт депчи.
ошо сымал могу эмелерге, бул фейктерге тиешелүү эмес, карапайым калк элиме тиешелүү. Буйруса дагы YouTube'дагыларга суранам. Менин ошол баракчамда адам аз болгондуктан, ошол дагы да интернетке чыгарышыңарды каалайм. Анткени элдин баардыгы чындыгында колдоп атат. Чындыгында адамдар ошо эме кылып аткан үчүн, адилеттүүлүк чындык болгон үчүн ошо эме кылгыла, чыгарып коюшуңарды талап кылам, суранам силерден. Ошол мага эч убакта тийишпей болгол. Мен өзүмдүн жашоом менен жүргөн мындай эле адаммын. Айтайын силерге. Анан мен кечеги мен өзүмдү жок нерсеге бизнесмен көргөзүп, жана тиги баладай болчу. Мен бизнес кылам тигиндей мындай, анан Матраимовдор кысымга алып Россияга качып кеткенди айткан да мага кечечи. Анын баары калп экен. Бул жакта контрабанда менен иштечкен. Ал да өзүнүн товары эмес экен. Ушуга окшогон быкы-чыкы нерселер өтө көп. Бирөө жарымдарга да аркы беркилери бар экен. Мен анын баарын билдим, тастыктадым. Анын баарын далилдештин кереги жок. Бирок кимдин ким экенин өзү адам билди. Өзү мага талап кылды эфирге чык деп. Мен ошол эфирге чыгууну кабыл алдым. Ошо менен акыры ушу менен бүттү. Кыргыз элим, баарыңар менен саламдашам. Баарыңарга рахмат. Сен ким элең деп жүрүшөт. Мен атым Бекзат, Таластык Бекзат деп таанысаңар болот. Буйруса атыман атасаңар негизи жакшы болот. Кээ бир адамдар Кепка деп атын билбейт экенбиз деп ушундай нерселерди айтып атат. Бирок менин атым Бекзат, ошо Бекзат Таластык десеңер болот. Ошол каалоо тилектер бар. Ушунчалык 6000-7000 ошо эме болуптур. 100.000ден ашык просмотр болуптур кече. Бирок каалоо тилектер, лайктар, анан жакшы эмелердин баардыгы жакшы экен. Ошол жерде эле зомбилер да, баягы эле зомбилер. Ошо сөгүп аткан, антип аткан, мынтип аткан, бирок ал жерде деле адамдардан тилүү басып жүрүшөт булар. Анан эме дагы айтып кете турган нерсе, могул биз бөлүшкөн нерселерди бөлүшүп салгыла, поделиться кылып салгыла. Анан жана айттым го, добуш бере тургандарга, ал добуш бере турган бул эме бир адам деле кирип алып барго, бир канча миң адам мындай добуш кылырса болот экен да, базып кечкер базып эле добуш берип, кайра арка ачып, добуш берип, арка ачып. Ошону мадумарчылар ошону үйрөнүшүп алыптыр. 4 адам канча күндөн бери күнү түнү тынбай, алар Россияда иштейт көпчүлүгү. Ошолор Россияда отуруп, Кыргызстанда адамдар уктагандан кийин ошентип базышып атат экен. Мага ошондой запистер келди, WhatsApp'та мага запистер келди. Ошо мына азыр эмелер бизде эме долган, бизде маймыл дешет буларчы. Ошо маймылдар жатты. Кыргыз элин айтат да ушинтипчи, маймылдар жатты, давай силер баштагыла дейт, анан төртөө башташат. Ошентип кылышат. Ошон үчүн мен силерге мындай кийгеп дейт, эртең кийем. Анан ошого эметип силерге да айтарым, ошентип базышат, бирок ага ишенбегиле. Мадумаровду эч ким колдобойт. Бизди бир Аллах колдойт. Анткени биздин сөзүбүздө арам, калп, алдамчылык, саткынчылык ушундай нерселер жок. Баардыгы адал. Алхамдулилlah, Кудайга миң мерте шүгүр. Садыр Нуркожоевич жөнүндө айтып кетейин. Садыр Нуркожоевич намаз окуйбу деп көп адам сурайт да мененчи. Садыр Нуркожоевич намаз окуйт. Көп жылдан бери 5 мал намаз окуйт. Тиги жакта ошо отурганда деле намаз окуп жүргөн. Азыркы убакта да ошол каерде болбосун, машинада болобу, комнатасында болобу, үйүндө болобу, каерде болбосун, ар дайым жай намаз менен жүргөн адам. Каерде болсо ошо жолдо болсо да, каерде болсо да ошо жай намазын жазып окуй коеюн, намазды каза кылбайын деген бир эмеси бул таризи болуп эсептелет. Ошон үчүн ал адам намаз окуйт, бирок ал адам өзүн публикация кылып мен намаз окуйм, мен ошо намаз оккан адамдардан добуш алайын дебейт. Анткени өзүңдү ошентип рыя кылып, ошентип эметкен болсоң, канча жылдык кылган жакшылыгың, ибадаттарың баардыгы эме болуп кетет, мындай айтканда жок болуп кетет да, мындай айтканда жок болуп кетет. Ошого сиздерге айтарым, ал жагынан күмөн санабай эле койсоңор болот. Намаз оккан адам, иманы бар адам. Ошон үчүн Манас Ситини курам деп атат. Көп сөздөрдү берди, буйруса анын баарын кылат, анын өзүңөр көрүп атасыңар, кылып атканын. Буйруса иншалла келечек баардыгы, келечек буйруса биздики, Кыргызстаныбыз өнүгөт, өсөт. Силер эч убакытта ойлонбогула. Элим, биз ушунчалык кыйын убакытта чыгып кеткенбиз, Кыргыз эли байыртадан биз мыкты элбиз. Кече жакында пандемияда дагы биз бири-бирибизди түптөп эле, бири-бирибиз менен эле карапайым эл чыгып кетти. Баягы эле чимкириктер, баягы эле уурулар бизди таштап кетип калган өзүңөр көрдүңөр. 200.000 сом, 250.000 эле алдым, 200.000 сом алдым, 150.000 сом алдым деп айлыктарын айтып, ошентип кетип калышты. Ошого силерге айтарым, биз алданбайбыз. Эртең могул азыр президенттик шайлоодо да 10 январда жакшы шайлоо алалы. Садыр Нуркожоевичти бул бүткөндөн кийин ошо кандидат
жыптап ошо эметип 7-чакырыштын жыптаттарында ошо жакшы шайлап алалы баарыбыз. Силерге рахмат, ушунча лайк басып, ушунча колдоп, ушунча поделиться кылганыңар баарыңарга рахмат. Мен ыраазычылык билдирем силерге. Болгону ыраазычылык. Молодецсиңер. Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган адамсыңар. Мага дагы канча деген адамдар көчөдөн болобу, башка жактан болобу көрүп, жылуу мамилесин айтып, менин мына ичинде нерсени айттың деп айтып атат. Ошону эметип, элдин ошо үнүн, элдин нерсесин жеткире алганыбызга Кудайга миң мерте шүгүр дейм. Анан могу жаткан, диванда жаткан, жылуу төшөктө жаткан байлар, акылдуулар, бизнесмендер, патриоттор, мен силерге айтарым, баарыңар коркпой, байлыгыңардан, башкаңардан коркпой, бүттүңөр чыккыла. Бүттүңөр чыккыла дагы өзүңөрдүн позицияларды айткыла. Садыр Нуркожоевичке ошондой кыйынчылык убакытта колуна кол, бутуна бут болгула. Ошол баарыңар менен коштошом, поделиться кылып салгыла, бөлүшүп салгыла, лайк басып салгыла. Көрүшкөнчө мейлиңиздер. Ассаламу алейкум. Көрүшөбүз буюрса. Поделиться кылганды унутпагыла. Азыр мен чыгып кетем. Чыгып кеткенден кийин азыр просто чыкпай турайын. Бир 2 мүнөт чыкпай турайын. Неге дегенде 2 мүнөт чыкпай турайын. Силер поделиться кылып салгыла, анан кийин чыгып кетейин. Бөлүшүп салыңыздар, поделиться кылып салыңыздар. Фейктер да жакшылап айткыла, менин күнөөмдү алгыла. Күнөөмдү алгыла. Ошол силерге бердим ошо күнөөнүн баарын. Ошо дагы эме кылгыла. Бирок негизи мен силерге айтайын, ушул эфирдин эмесин сактап, энең деген, атаң деген башка бир ыплас бир сөздөрдү айтпагыла. Бул жерде атаңардан чоң, апаңардан чоң, чоң энелер, апалар, агалар, инилер, эжелер, карындаштар отурат. Мындай эмеңер болсо мындай айтпагыла. Уят болот. Кантип эметип ушул комментарийни жазып коюп, балаңар көрсө, тууганыңар көрсө кантип уялбайсыңар дейм да, билбейм, тоо калдым. Ошол бөлүштүңүздөрбү? Мен чыга берейинби? Мен чыктым, көрүшкөнчө. Мен эч бир партиядан эмесмин, эч бир партияда болгон эмесмин. Мен болгону бир гана Садыр Нуркожоевичти колдойм. Аркамда бир кылган неме, бир кыңыр иш жок. Бардыгы, короче, таза. Өзүбүз адал мээнет менен Кудай деп жүргөн адамдарданбыз. Баарыңарга мага жакшылык каалап, ошо колдоп аткан инсандардын баарына ыраазычылык билдирем. Чыга берейинби мен? Ошол эметип фейктерди мен блокко тыкпайм ошол. Анткени менин күнөөмдү алсын деп ошо кече чыгарып койдум. Бир 10 чакты бир фейк бар экен, ошол эметип алардын баарын чыгарып койдум. Азыр талашып атат да бул жерденчи. Ошол. Фейктер үрө берет, биз кете беребиз, буюрса жүрө беребиз, Кудайым буюрса, Кудай кааласа. Эл таража, эл сынчы фейктер бар го, силер эчтекеге жетпей дагы деле калып каласыңар. Ушинтип просто мындай да, кече жана Айбек чыкпадыбы? Айбекти эмелер түшүнөм, жана Ороз айымдар түшүнөм. Бардак жашоодо жашап көнүп калганда баары бир комнатада жашапчы. Ошол бул сөздөр ошол жана өздөрүнүн группаларына тиешелүү, башкаларга эмес. Кыргыз эли мага жазып атат, тажап атабыз, ошо Россиядан кетели, ошо эме кылалы, кантип кетебиз деп ушундай эмелерди айтып атат. Анан ошо өздөрүнүн бардакский жашоосун ошол жоготуп албайын деп, булар ошо биз менен күрөшүп атат да, мындай айткандачы. Мадумаровду да багып жүрө берет. Ошол менен сөздөн, ойдон ката болсо кечирип коюңуздар, баарыңыздан кечирим сурайм. Макул, мейлиңиздер, көрүшкөнчө. Мен чыктым, бөлүшүңүздөр, сөзсүз бөлүшүңүздөр келечек үчүн.